Үйдүн шыбынан суу куюлуп жаткан көрүнүш Таластагы социалдык шаарчадагы 43-батирде жаралды. Үй ээси Мунара Белекова катуу суукта мындай абалга биринчи жолу туш болгон. Жаңы үйдөгү күтүүсүз көйгөйгө 5 баланын энеси чочулап, адистерге кайрылган. Мен эртең менен от жагып кеткем. Анан кийин эле 1 саатка жетпей балдарым видео кылышып, жана видеону мага жөнөтүштү да. Анан кийин эле не аракет болду деп мен оюмда мисалы жарылып кетсе түндөн от жагып атабыз да, эмнеге бул жарылат, кандай мен вообще түшүнгөн жокмун да. Анан кийин неме ушу парой жасаган күйөө балдарым бар, ошолорду алып келип үстүнө чыгарып көргөздүм. Анан көргөзсөм айтты да, пароюңуз жарылбаптыр, жашынакай эле экен, болгону неме сыртка кеткен турба тоңуп калган үчүн анан тигиден ашыптыр да. Бул жагдай боюнча курулуш адистери камтама болгон үй ээсине түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Үйдүн чатырында жылытуу системасына суу толуктап турган жабдуу орнотулган. Расширительный бактын үстү мындай тешик. Үстү бул тешик болбосо болбойт. Бул расширительный бакты ташытпаш керек. Могу трубадан суу агып түшөт сыртка. Суу агып түшкөнүн карап туруш керек. Суу акканда сразу бекитиш керек тиякты. Бул жерде булар суу агып түшкөнүн карабай эле сууну тиякты напорду ачып коюп кетип калышкан. Бул жерде суу ташып, потолокко толуп, потолокко кошуналыкына чейин ташып кеткен суусучу. Ошондой бир жерде кичине туура эмес колдонгондуктан ушундай бир эмелер болуп атат да. Түшүнбөстүктөр болуп атат. Мындагы үйлөрдүн жылытуу системасын заманбап кылып жасоого аракет кылышкан. Батареяларда суу азайып калганда чакалап ташып чатырга чыгып убары болбой, үйдөн чыкпай эле суу куюп кое тургандай кылып жабдышкан. Үй ээси чоргону бурап эле сууну толтуруп коет. Мындай шарт жалгыз бой көп балалуу энелерге жеңилдик катары жасалган. Бул ушул жашоочулардын билбестигинен да, отоплениянын өмүрү көрбөптүр. Жерде жашоочулар мындай печке жагып, обогреватель менен жашап жүрүп көнүп калышкан да, отоплениянын биринчи жолу жагышып, ошол билбей атышат да. Биз заманбап кылганбыз. Биз болсо ошо убара болбосун, тияка крышага чыгып убара болуп куйбасын деп биз астынан крайник чыгарып, суу тартып келип ошол жерге печканын жанына кошуп бергенбиз. Булар эми эркеги жок болсо, жалаң жесир аялдар болсо, тигин үстүнө чыгып сууну кантип куймак эле. Биз ошого байланыштуу биз ошо печканын жанынан труба чыгарып кошуп бергенбиз. Сууну ушул жерден ачсаңар куюлат, кайра жапсаңар өчөт депчи. Коомдук бирикме 3 ай мурун 60 батир куруп, аны социалдык шаарча деп атаган. Бардык шартын жасап, эмеректер менен жабдып, жашаганга туруктуу үйү жок көп балалуу жалгыз бой энелерге бекер берген. Андан бери көмүр жана кийим менен да камсыздаган. Эми бул батирдеги көйгөйдү оңдоп, шыбын кайра жасап берүүнү билдиришти. Биз эми ошонун кеткен потологун жана саргарган жерлерди жазап оңдоп, түздөп кайра калыбына келтирип беребиз. Эмне кылса да өздөрү кайра оңдойт. 1 жылга чейин ушундай билбеген эмелердикине жазап берип, кем карчы болсо жазап берип, жардам берип ушинтебиз 1 жыл. 1 жылдан кийин анан токтойт биздин эмебиз. Ошол 60 адамдын ошо бирөө эле ушундай болот да. Бирөөнөн эле. Калганы баары түшүнгөн, билет баары тең уже үйрөнүп калышты. Жагып атышат жакшынакай. Муздак болгон эми азыр үйдүн баары эле муздак болуп жылып атат го, суукта атак баягыдай жып жылуу эле сонун эле болуп аткан. Учурда аталган бирикме кошумча дагы 12 үй бүлөгө батир курууда. Иният Эргешова, Кайнар Ормонов, ЛТР Талас облусу.